Достор салам, бүгін 8 мартқа қарата Айтматов районында сонун майрамдык иш-чара болуп атат. Анан шаардан борборубуздан мынакей Дилшат эжекебиз келип, жалпы Айтматов районунун тургундарын майрам менен куттуктады. Эжеке, сиз дагы эркин микрофон бираз куттуктап Чоң рахмат. Мен бул жакка чындыгында атайын мындай келейин десем да келе албайм, анткени өтө алысмын. Бирок мына өзүңүздөрдүн уулуңуздар Медер мырза менен жакшы кандай десем, Медер мырзанын шарапаты менен келип калдым. Азыр бул жерде Кара-Бур айылынын баардык апаларын жакшы өзүнүн мындай чын жүрөктөн ушунчалык жакшы белектерин берип куттуктап, анан атайын ошо Бишкектен дагы ырчыларды чакырып, ошолорго ыр белек да сунуп, гүлүн дагы, ырын дагы, белегин да сунуп ушунчалык марк деп коет го, мындай мырзалардан экен. Ошол ылайым Медер, сага абдан ыраазымын. Ден соолукта бол, иштериң илгерилей берсин, ар дайым ишиң жүрүшө берсин, ар дайым элиң сени колдосун. Сен дагы ошондой жүзүң жарык, мындай абдан маңдайың ачык мырзалардан экенсиң. Сага кааларым ийгиликтерди каалайм. Жолуң ар дайым ачык болуп турсун. Рахмат, чоң рахмат эжеке. Ишиңизге ийгилик, аман жете алың сиз дагы. Мына достор, Дилшат эже жалпы айымдарды куттуктап, ыраазычылык билдирип өттү. Биз азыр Семетей кинотеатрынын алдындабыз, достор. Бүгүн ошол жалпы Айтматов районунан 400га жакын апаларыбыз чогулуп, бүгүн майрамдык иш-чара болуп атат Семетей кинотеатрында. Ошол жактан баарыңыздарга салам жолдойм. Ийгилик болсун.